Прямой эфир. Так, кеше келсең да көріп тұрау. Искен Эркин ұлы. О, Искен шыққандайсың. Не балам? Бөлшіп қойсаңыздар. Искенчик. О, Мирка, қандайсың? Жоқ болып кеттің ғой қайры, Мирка. Я. Айтып қой өлі жоқ болып кетесің ғой. Азамат, қандайсың? Жақсы ойнайым. 4 кіші эфирде, көбейтіп алалы, эфирімізді көбейтіп алалы, бөлшіп қойсаңыздар, көбейтіп алалы. Так, Алмас Алыбаев. Салам алейкум. Ақтан Нұрбаев. Балықшыға салам. Ақтан Нұрбаев. Алейкум ассалам. Улан Төштік ұлу дейді. Ассалам алейкум. 10 кіші эфирде, да бөлшіп қойсаңыздар. Алмас Алыбаев, ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Дағы бөлшіп қойсаңыздар эфирден. Бүгін маек құралы. Бөлшіп қойсаңыздар. Абдан бүгін ұшы ГСИН-дың сезонын ГСИН бойынша кісіне сөйлешелі. ГСИН-да не олатқандарын барын әметелі. Маекте ГСИН маңдайында. Түзөз. Анара Қонағалиева, Дони, салам алейкум. Тілекмат, қандайсың енем, жақсың бұ? Амансың бұ? Түнім, балшыдан алейкум салам. Балшыға чоң салам. Боңғы Кияз дейді. Кия дейді. Бұшқа 25 кіші эфирде. Ақылбек Алымбек, салам алейкум. Адылбек Исақ, салам алейкум. 28 кіші эфирде, да бөлшіп қойсаңыздар, 50 кіші олсын эфирде, ошондо эфирде баштасақ болады тілі. Дағы бен Қайрат, қандайсың енем, жақшы бі, амансың бі, бары жақшы бі. Гүлмира Есенбекова, салам алейкум. Тілекмат, салам алейкум, байке, шизо бұ дейді, ошо шизо олатпай. Салам алейкум, Қанат байке, сіз менен қанат байланышам байке. Ну, у тебя же есть же мессенджер, мой телефон, в любое время алтыным, никаких проблем. Айсулу Мамралеев, Султанбек Тимиров, пирамида, сен да чық кірдің бе. 37 кіші дағы бөлшіп қойсаңыздар, сұраны чанан эфирді баштайлы, темасы баяғылы ГСИН, бүгінгі күні ошо Кемпирабад бойынша кішіне маек құралы, анан негізі ГСИН-ді дағы айта кетсек. Людмила, здравствуйте. Все хорошо, но, Людмила, не могу я с вами сегодня на русском не буду вести трансляцию, буду на кыргызском, вы уж извиняйте. Салам алейкум, Анар Атханова, телефона нет. Я завтра запишу. На 42 киши oldu эфирде, эфирді баштай берейін. Ассалам алейкум, Facebook қолданушылар, қандайсыңар, барыңар, жақсысыңар, амансыңар. Кечки эфирді баштап қоялы. Кечки эфирдің темасын деген біз мұндай. Кечки эфирдің темасын мұндай деп қойсам болады. Бүгін азыр Атай Бейшенбектің бүгінгі азыр жазған постун барын көріп алып, ошу телефон шизоға қандай кіріп кеткен, ошоны кішіне маек деп қойсақ жақсы болады. Мына азыр ол жерде Тилектағы ошол жөнді айтып атат, как раз Тилекмат көрем. Мага да өздері телефон беришип, шизоға қамашқандай, чарты абдан начарды. Значит, мындай болот атат. Мен Атайдын постына, Атайдын жазған қатына мындай эмет атамда. Ош жерде олтурган сезон чоң дору болобу, ош жерде начальниктер болобу, биздин жакшылыкты унутпагыла. Силер бийликке келип калсаңар, же дагы ушинтип калсаңар, эртеңки күнү биздин да жакшылыгыбызды унутпагыла. Мен телефонду карматып туруп, анан кийин акырын карматып туруп, анан келип туруп, кайра проверка менен келип туруп,
кырмап атышат. Бул кандай түшүнсө болот муну? Бул эмнеге жасалат мындай нерсе? Буну деген ШИЗОга алып кириштин азабы. ШИЗОга эмнеге алып киресиңер? Силер деген ШИЗОга алып келип туруп, баягы сындырган аракети да, сындырган аракет. Ошону менен силер бүгүнкү күнү ошонун чоңдорго жакшы көрүнөм деп атасыңарбы? Бияка да жакшы көрүнүп, анан тияка да чоңдорго жакшы көрүнөм деп аткан кесепетпи? Мындайча ойлогондо, мындайча айтса, силер азыркы чоңдорго тим эле өзүңөргө мындай медаль алыш үчүн мына биз деген тиги Кемпирабад боюнча телефондорду көрдүк, тинттик мынтик деп туруп айтсаңар керек. Ошону менен өзүңөргө медаль алып атасыңар. Анчы медаль ала албайсыңар. Силер анчын наоборот элдин сөзүнө калып атасыңар. Мына азыр Тилекмат да ошол жерде олтуруп өзү айтып атат. Мына Тилекмат инимде айтып атат. Канат аба мага да телефон беришип өзүлөр, анан кайра мени кармаптыр ШИЗОго. Эмне кыласыңар? Атай Бейшенбек 32 жаштагы бала. Анын эле сындыра албай эле эсип атасыңар. Атай сына турган жигит эмес. Ата сынай турган жигит эмес. Атай сынбай турган жигит. Аны алып туруп ошо ШИЗОго киргизген аракетин кылып, телефонду өзүлөрүңөр берип, кайра өзүңөр эметип атасыңар. Бул деген полнейший беспредел. Бул беспределди туңгуюк бул. Туңгуюк. Беспредел, туңгуюк. Кайсы бир жаман сөз менен айтса да ошол болуп атат да. Анткени бул негизи менен силер ушундай Кемпирабадтын айткан боюнча же мнениясы, өзүнүн мнениясы бар, өзүнүн ою бар адамдар ошолор айтып атса, ошону кайра сындырган аракетин кыласыңар. Элестетип көрсөңөр, жакын эле убакта былтыр эле Тажикстан менен болгон баракетте. Ошондо ошол эле биринчи Атай, ошол эле Бекчөрөев, ошол эле баары эле чогулуп алып туруп эле, тим эле эмне гана информационный согушту учкан балдарда. Атайга чоң мындайча айтканда, чоң рахматты айтса болот. Ошондо информационный согушту даже министр иностранных дел Таджикистана официально ошондой айткан. Мы проиграли информационную войну Кыргызстану деген. Ошол информационный согушту Кытай Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда окуя болуп атканда, ошол окуяны именно Атайдын жанында баарыбызды мынтип чогултуп, өзү мындайча айтканда командир болуп туруп, мына кандай информационный согушту утканбыз. Айтып атпаймынбы? Дагы бир кайталап кетейин. Министр иностранных дел, тышкы иштер министри, Тажикстан тышкы иштер министри ошондо өзү айткан. Биз информациялык согушту уттурдук деп кыргыздарга деп. Эми ошол жигитке алып туруп, мындай өзүңөр телефон берип туруп, анан кайра ошол телефонду алып, анан кийин мына кармадык телефон менен ШИЗОго киргиздик деп туруп мактанып турсуңар. Браво, молодцы. Кыйын экенсиңер. Тем эле мына начальник ШИЗО сизге деген молодец деп чоңдор айтат болуш керек. Ошонуп айттыбы? Бирок элдин баары жинде эмес, элдин баары билет. Атай да сүйлөбөй кала турган бала эмес. Ошон үчүн урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз ушул жагында карап кетсеңиз, ушу начальник ШИЗОнун же ошол жакта кимдин болбосун ошолордун юридикалык баа берип көрсөңүз, өзүлөр берип кайра эметкенге бул өтө чоң күнөөгө эметет. Мындай чоң күнөө. Эми бул бүгүн ошонун негизинде ушундай беспредел болуп акыйкаттык жок болгон үчүн мына бүгүн Кемпирабадтагылардын бардыгы ошол жерде олтурган саясий туткундар деп уже айта берсе болот. Анткени элдин оозунда эле калып калды. Бул Кемпирабад боюнча олтургандар, булар саясий туткундар. Ушул саясий туткундар бүгүнкү күнү мына силерге айтып эле кетейин, могу жерден соц тармактарды көрүп атасыңар. Азыр Тилекмат сени кошом, запрос бере бер. Тилекмат, мен сени кошом эфирге. Ошон просто анан могу жерден эмелердин баарын айтып кетсек жакшы эле болот эле. Ошон үчүн саясий туткундар бүгүндөн баштап ачкоо жарыялады. Ушунун баары керек беле? Ушундай баары ызчулар керек беле?
Баян Садыр Нуркожоевич, сиз айтып атасыз, булардыкы деген. Сизден унутуп калдыңыз баян презумпция невиновности деген унутуп калдыңыз. Сизден гарант конституция болгондон сизден конституцияны биринчи сыйлашыңыз керек. Сиз сыйлагандан кийин, сиз конституцияны, мыйзамды сиз көрсөтүп, сыйлап, ошонун баарын астыга жолду көрсөтүп берсеңиз, биз баарыбыз силердин артыңардан бара тургандай эле көңүлүбүз бар. С удовольствием эле барат элек артыңыздан, барабыз артыңыздан. Бирок сиз деген ошол жерде өзүңүз эле ошол жерден уже мындайча айтканда орустар айткан приговор чыгарып салдыңыз да. Бул негизи өзүңүз эми сиздин жаныңызда жүргөн жан жокөрлөрүңөр аман эле болсун да, аман эле болсун. Аларга деген мынтип сиз четин эле мынтип айтып койсоңуз, ошону чындык калыптуу эле башын айлатып. Сиз деген мынтип акырын эле чачын мынтип эле көрсөтүп эле жулгун деп эметип койсоңуз, силердин жаныңардагы жан жокөрлөрүңөр реально айтып коеюн, вообще реалдуу түрдө айтып коеюн. Жаныңарда сиз иштеп атасыз, көрүп атабыз, иштеп атасыз, жаныңыз жан уруп атасыз, Садыр Нуркожоевич. Анын жагынан мындай көрүп атам. Мен да көрүп атам. Ойлоп алам мен пакта коюп атам тигиндей мындай. Жок, реально эле иштеген иштеп атат, көрүп атабыз эмесин. Бирок ошол иштегендер туурабы же туура эмеспи деп ошонун баарын аны баа берип атабыз баары. Бирок могу жерде жан жокөрлөрүңөр ошол жерде мындайча айтканда чачалды десе баш кыйып атышат. Ошол жерде сиз деген как президент катары, сиз президент болгондон кийин сиз бүгүн Кыргыздын журт атасысыз. Журт атасы болгон соң сиз деген ошо өзүңүз жол көрсөтүшүңүз керек. Кайсы жерде илгертен бери бизде кыргыздарда журттун атасы жол көргөзчү. Журттун атасы алпарчы бизди мындай жол көрсөтүп, могу жерге жакшы болот, могу жерде. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич сизден журттун атасы болгон соң сизден жол көрсөтүшүңүз керек. Мыйзамды толугу менен сиз мына мыйзам бул момундай деп туруп өзүңүз баштасаңыз, сизди эл кыргыз элин момунтип эле кол чабуулар менен эле алып калат эле. Бирок эмнегедир түшүнбөстүктөн кандай нерселер болуп атат, жаныңарда жүргөн жан жокөрлөрүңөр акылсыз жан жокөрлөрүңөр, ошол жакта акылсыз жан жокөрлөрүңөр сизди туура эмес багытка түшүрүп атат. Өтө туура эмес багытка түшүрүп атат. Ошол туура эмес түшүрүлгөн багыт менен мына бүгүн Кемпир-Абад боюнча олтурган саясий туткундар бүгүн ачкачылык жарыялады. Бул ачкачылык жарыялаганы бул туура эмес. Бул ачкачылык жарыялаган, бизде Кыргызстанда момундай эле кала берет деп элдин баары ошол жерде мындай логикасы жок жаныңардагы жан жокөрлөрүңөр түшүнбөйт. Бул деген дүйнө жүзүндөгү саясий аренада саясий туткундар ачкачылык жарыялады деген бул деген ошол жактын тарыхтарында жазыла берет. Эртеңки күнү кредит деген болот, эртеңки күнү межгосударственный эл аралык келишимдерге барабыз. Ошондо деген чоң дүйнө жүзүндөгү действительно таза иштеген аферистический, мошеннический инвесторлор эме эле мындай таза инвесторлор уже келбейт. Анткени булар айтат, буларда саясий куугунтук бар, буяларда ачкачылык жарыялайт деген ошондой нерселер бар. Бул нерсе өтө дүйнө жүзүндөгү аренада өтө чоң нерсе. Тем более могу жерден айтып кете турган нерсе, телефонду өзүлөр берип, өзүлөр ошо СИЗОнун чоңдору, кимиси болуп туруп берип, кайра ошол телефонду алып туруп барып ШИЗОго камагыла деп. Ким бияка команда берип атат? Бул өтө мындайча айтканда туура эмес нерсеге алып барышты. Мына Атайдын өзүнүн жазган постун жазып окуп көргүлө, бул деген абдан эле өкүнүчтүү нерсе. Эми ГСИН системасы боюнча айтып коеюн. Мен өзүм соц тармактарында канча жылдан бери какшанып эле келатам. Ошол жерде баары айтышат, сен деген тигинин адвокатысың, сен мунун адвокатысың. Адвокат деген бул менин жумушум. Бизде Конституциянын негизинде, биздин чоң баш мыйзамыбызда, Конституцияда ар бир кыргыздын жаранына, Кыргызстандын жаранына, ар бирөөнө юридикалык жардам берүүгө мамлекет болобу, частный адвокатура болобу, алар муктаждыгы болсо, биз деген ошону беришибиз керек.
СИЗОдо деле, СИЗОдо болобу, түрмөдө болобу, алар деле биздин Кыргызстан жарандары. Ооба, балкимдер тияктан бир мошенница болуптур, тияктан бир разбой болуптур, жетигим. Эми ар бир адамбыз да, баарыбыз эле адамбыз да, баарыбыз эле Кудайдын астында жүргөн адамдарбыз да. Кимибиздин башыбызга келбейт деп ким кепилдик бере алат? Башыбызга келбейт деп ким айта алат муну? Эч кимдер айта албайсыңар аны. Кудайым аны өзү карап турат. Эми ошол жерге олтуруп калган азы мына бүгүнкү күнү 14.000 кишиден ашык ошол жерде СИЗОдо, түрмөлөрдө олтурат. Эмне аларды ошол жакта олтурса эле адам деп эсептебешибиз керек экен. Ошол жерде булар киши эмес деп аларды жөн эле адамгерчилик касиеттен кечип салышыбыз керекпи? Мындай эмете албайбыз. Ошол эле түрмөдө олтурган, ошол эле СИЗОдо олтургандар баары эле биздин Кыргызстан жарандары. Анан кийин ошол Кыргызстан жарандарын 14.000ден ашык бүгүнкү күнү түрмөлөрдө, СИЗОлордо башка 14.000 кишиден бар экен. Ошондо элестетерлер. Ар бир кишиге күнүгө 280 сом каралат. 280 сом күнүмдүгү каралат. Күнүнө 280 миң сом. Эсепке салып көрүлү. Калькуляторуңарга салып көргүлө. Бул эмне деген акча күнүгө кетет. Мен да илгери эми жаңа ГСИН деп эле көп кызыкчу эмес. Бирок менде Минфинден бир жолу ушундай суммалар, ушунчалык ГСИН кетип атат деп атканда мен оозум ачылган. Күнүмдүк. Бирок мына көп заключенныйлер менен сурайм, көп кишилер менен ошол жерде олтургандар менен көбү менен кабарлашам да, ошолор менен баары менен кабарлашканда алар айтат 280 эмес 80 сомдук бизге тамак да кирбейт. Биз тамак деле жебейбиз дейт. Тамак деле жебейбиз дейт. Кудайга шүгүр, течерде түрмөдө олтургандардын достору, тиякта эмелер, андан көрө ошо общак дейби, ошолор көбүрөөк жардам берет экен. Ошол жакка продукт ташыйт экен. Ошол жакка кеткен акчалардын баары каякта? Каяка кетип атат ошолор? Же бир тыңлыктуу картошкасын жасабаса, же тыңлыктуу эт бербесе, кайсы жакка кетип атат? Эмне деген акчалар кетип атат? Эмне деген акчалар кетип атат? Анан ошондо олтуруп алып элестетем да, ким ошол жакта директор, ким начальник ГСИН, ким замдар деп. Анан кийин мындай карап көрсө, Акылбек Усенбекович Жапаровдун бир тууган иниси ошол жакта зам начальник ГСИН экен. Мен ал кишини тааныбайм. Мен ал киши жөнүндө жаман деп айта албайм. Балкимдир жакшы кишидир. Бирок ушундай бийликтин чокусунда олтурган Акылбек Усенбековичтин иниси ошол жерге мындайча айтканда жемдүү жер десе болот да, ошол жака барып иштебей эле койсо туура болмокко деп ойлойм да. Мына могу жерде жазып атат, аз ашак жазып туруп 4.200.000 сом күнүгө кетет экен. Күнүгө. Эми аларды деле бөлөкчө карап койсо болот эле го. Ошон үчүн туура көрсөңүздөр, ушул бул нерсе деген өтө туура эмес. Мына Камчы Кыдыршаевич, сиз деле Садыр Нурожоевич, силер деле ошол ГСИН ичин текшерип көрсөңөр жакшы. Ошол азыр барып эле бүгүн түнү менен эле текшергилечи продуктовый складдарын. Продуктовый складдарын, ошол жерде медикаменттер кандай берилип атат, ошолордун баарын берилип аткандарын баарын карап көрсөңүздөр, мен оюмча анча чыкпайт. Ошол жерде ар бир ата-энеси күнүгө тамак киргизет, достору киргизет, тияктан бияктан келип атат. Ошолорго рахмат айтканыбыз оңураак. Мына Эмил, кандайсың досум, жакшысыңбы? Мына Эмил Токтошев деген биздин депутатыбыз да кирди. Ошонго да суроо берет элем. Эмил, ушу ГСИНдин мындайча айтканда ГСИНга закуп болгондорун ошол жерге 280 сом каралат экен ар бир осужденныйга. Ошону 280 сом реалдуу түрдө каралабы? Ошолорго 280 миң сомго действительно тамак аш алынабы деп ошолордун баарын бир сыйра карап келсеңиздер жакшы болот эле. Менде деле ошол эле ГСИНда департаментте иштеген балдар бар. Алар деле мындай четтерин угуп калам, андай деле картошканын закупу, макарон, андай деле кыйраткан нерсе келбейт экен. Келет экен, бирок анча размерде эмес.
Ошон үчүн ошол акча каяка желип кетип атат, ошону да бир кичине отчет сурап койсоңор жакшы болмок эмил. Мына азыр могу жерде Тилекматта кирем деп атыптыр. Азыр ал иним каякта экен билбейм, бирок мына Тилекматка эфирге кирип бер деп айтып атам. Биякта өзү кирди. Меники да ошондой болгон дейт. Мына Тилекмат кирди. Кандайсың иним? Жакшысыңбы? Жакшы турасыңарбы? Тилекмат эми азыр экөөбүз деметип эртең мени да кайра көтөрүп жүрөсүң сен Тилекмат менен. Жок, мен эмне интервью деле берип атам да башка сайттарга деле. Ооба. Тилекмат, бир могу жерден айтып кете турган нерсе, бир айтып кетем. Биз азыр экөөбүз могу жерде саясат жөнүндө сүйлөшпөй эле коелу. Тиги суранычта саясат жөнүндө сүйлөшпөйлү. Тиги биздин бийликтегилерге сын бербейли. Могу болгон окуя боюнча Атайдын мен окуп калып өтө жиним келип атат. Ошо Атайдын болгон нерсесин ошо сен да ошону айтып койсоңбу деп бир ооз. Ооба, мындан 2021-жылы сентябрда мага да ошол СИЗО кызматкерлери өздөрү телефон беришкен. Колдонуп туруп үй бүлөң менен сүйлөшүп тур депчи. Анан 2 күндөн кийин ошол обыск Шимон деп коет, аякта кирип менден таап 3 күнгө штрафной изолятор ошо СИЗО деп коет, ошол жака жапкан. Өздөрү тапкан. Муну өзүңөр бербедиңерби десем, короче, бергени башка, тапканы башка да. Сүйлөшүп алышыпчы. Анан мындай болгон. Бул эмне себептен жасалат? Буну эмнеге жасайт буну? Эми биринчиден психологический давка кылат. Эми ал жактан шарты кандай? Начар. 1,5 2, ичинде туалетти, жаткандан кийин унитаз бетиңен бир 40-50 сантиметр алыста, андан башкача жата албайсың. Жана аяктан 16 саат, 8 саат гана жатканга болот, анан калган убакта жана көтөрүп салат. Чынжыр менен шконка деп коет, ошол кроватьты мындайча айтканда көтөрүп салат, жата албайсың да. Жерге жатасың. Жер бетон, сыз, цемент, мындайча айтканда ошол СИЗО 1дин подвалдык бөлүгү да. Анан ал макул, ал жактагы салып камады. Анан кийинки последствияларын айтып берейин мен сизгечи. Эгерде вдруг срок алып калса, мен срок алып калдым. Бул кийин удого, колонкага чыгаарда влиять этет. ШИЗОбу? Ооба, ШИЗО. Ошондо дагы эске алып коюш керек да. Ал деген ШИЗО 6 айга чейин сен жаза албайсың, сотторго кайрыла албайсың. Мисалы үчүнчү мен кыска мөөнөтүм болгондуктан мен эрте чыгышым керек болчу, ошол ШИЗОну шылтоо кылышып, аны мисалы үчүн 6 айдан кийин ал өз күчүн жоготот. Бирок саясий болгондугуна байланыштуу мени 1 жыл 1,5 жылга чейин сен ШИЗОдо болгон экенсиң, ушундай штраф алгансың деп ошону бетиңе кармай беришет да. Себеп болуп калат. Значит, Атайга деле Атайдын жазганы туура эле экен да. Туура эле чыгып атат да Атайдын. Туура эле чыгып атат. Значит, если мага өзүлөрү эле беришкен, анан кайра эле өзүлөрү эле шмон кылды деп атасың, шмон кылып туруп ошону менен ошондой. Анан бир нерсени айтып коеюн, Канат байке. Кудай баары бир карап турат да. Баары бир бирөөнүн акысын, бир күндүк дагы эмесин ак жеринен эмете албайт. Себеби ошол ШИЗОнун кызматкери мага кара санатайлык кылган. Бүгүн ошол Чыңгыз Жумагуловдун өлүмү боюнча өзү сүйрөлүп, өзү соттолуп жүрөт да. Бул баары бир жакшы бумеранг да, тегеренип кайра келет. Ошон үчүн Русбек деген жигит болчу алчы. Ошон үчүн айтып коем, бул жакта ошол саясий болгондугуна байланыштуу өздөрү берип, өздөрү кармалап болуш керек, атайын билет анткеничи. Анан бул эми өтө мындай кылдат режимный объект, өзүңүз билесиз. Режимный кирип атканда, чыгып атканда рентген менен текшерет, телефондор кирбейт, продуктунун баары через рентген өтөт. Демек бирөө жооп бериш керек да, ичинде телефон каяктан жүрөт мейли. Атай деле ошону айтып атпайбы? Атай деле берген жок да. Же мышык алып берген жок. Атай деле ошо эмесинде жазып атпайбы? 2 камера турат дейт бизде. 2 камера, анын детектор металлоискатель дейби, ошол турат дейт. 2 камера биз кантип алып келмек элек дейт. Өзүлөр беришкен дегендей кылып атат да. Да. Бул адам укуктарын бузуу деп туруп эсептейм. Бул өтө. Мына, например, СИЗОдо жаткандарга, которые приговорлор болуп электер, булар еще не заключенный, булар еще не осужденный. Буларга деген, булар полностью общегражданский мына
өзлөрүнүн укугу бар. Бүгүнкү күнү, если действительно ШИЗОдо момундай болуп атса, өзлөрү монуп алса, бул деген адам укуктарын өтө мындай катуу чектөө деген нерсеге эле барып атат. Бул өтө туура эмес нерсе деп ойлойм. Бул эми Кудайым деле баарын карап атат. Эртеңки күнү мына Атайдын жазган постун көрүп алып абдан ыза болдум. Сен да азыр ошону подтверждать этип туруп атасың. Мындайда Канат байке, эч качан мына логикага салганда ичинде камерада отурган адамдан телефон чыкса, ал өзү жооп бербеш керек. Эч кандай мүмкүнчүлүгү жок телефон киргенгечи. Алып киргенге. Ошо алып кирип берген сотрудниктер бул коридордо ээн эркин ошолор гана баса алат да. Ошолор гана жооп бериш керек. Анткени же тамак менен киргизе албаса, обыск сотко жанагындай тергөөгө чыкканда кайра текшерип киргизсе, аякта эч бир мындай заключенныйдын ичиндеги адамдын отургандан эмеси жок, мүмкүнчүлүгү жок да өзү алып киргенге. Только ичинде кызматкерлер гана алып кирип бере алат. Буга бирөө жоопкерчилик болуш керек да. Значит, получается, значит, получается, өзлөрү эле, значит, получается, Атайга өзлөрү эле алып келип берип эле, анан өзлөрү эле ШИЗОго жаткызыштын эле аракети турбайбы, Эми ШИЗОдо эми Атай деле албай койсо деле болот эле, бирок Атай деле балдарын сагынды да, сен деле отурганда балдарын сагынып, алар менен макул болосуң да аларга. Мейли, самое главное, бир үнүн угуп алайынчы балдарымдын дейсиң да. Жок. Же энемдин үнүн угуп алайын. Туура, эми үй бүлөң ата энеңдин бала чактын үнүн уккуң келет, көргүң келет деген анан бирок бир маселе дагы бар. Ал жактан эми круглый сутка эле сүйлөшүп отура бербейсиң, күндүз сүйлөшкөнгө мүмкүн эмес, эшик кайра ачыла берет да. Бул жактан баягы жаныңдагыларга деле жардам берейин дейсиң, бирөө ооруп калат, бирөө мисалы үчүн бир нерсе керек болот, туугандарына чалып айтыш керек, аякта сенден башка да адамдар бар да, мисалы үчүн жатканчы, коңшу камерадагы адамдар бар, аларды деле ойлоп анан аласың да, албай койсоң алар деле жаман көрөт. Алсаң биз деле иштерибизди бүтүрүп алат элек, тияка чалат элек, бияка чалат элек депчи. Алганга туура келет баары-бирчи. Анан берип атса өздөрү үчүн, мисалы үчүн мейли баягы жазылбаган кыргызда эр жигиттик мындай эме барго, кодекс бар да, эми өздөрүн берип атасың, сүйлөшүп алып, анан алып атасың, мырзалык келишим бар да эми. Анан эми бияктан азыр биздин эфирден кийин эртеңки күнү вообще эле шмоңду вообще жиндырлап турбайбы эртең ШИЗОну? Адам укуктарын еще хуже бузат турбайбы? Эми бузган менен аякта эч нерсе деле жок болсо, өздөрү билет да. Кимге берди, кимге берген жок, мүмкүн бардыгын ошондой мамиле кылып атат. Эми мен ойлойм, ушу основной политическилерди ушундай постава кылып атат болуш керек. Абдан эле катуу. Бирок эң негизгиси алар шмоңгулабы кылбай билиш керек да. Алар Атайын жазайт. Өздөрү берет. Анан өздөрү кармайт. Анан бирок эмне себептен Атайды антип андай кылышты билбейм да. Бергенден кийин берип койсо сүйлөшүп жүрө берет эле. Андан эми Атайды баарыбыз эле түшүнүп атабыз. Атай сынбай атпайбы, ошон үчүн сынбай атат. Ошон үчүн болуш керек. Боюнча камалгандардын эч кимиси сынбайт деңизчи, албетте. Эч нерсе күнөө кылбаса, бул эми саясий нукта кетип атпайбы? Өзүңүз баса белгилеп койдуңуз, албетте өкүнүчтүү болуп атат. Президентти жанындагылар алдап атабы же кандай болуп атат? Сот чечим чыгара электе эле күнөөлөп салгандагы айрым жагдайлар кездешип калып атат. Анан Алтайдан бери как адвокат билесиз, Алтай болду, бир дагы далил таба элек. Кемпир-Абад иши боюнча бийликти басып алганга булар даярданган деген бир дагы далил жок. Жана ошондой эле баягы биздин чогулуп мен аны мына Тилек, мен деле аны айтып атам. Мен как юрист, мына как адвокат, Кыргызстанга Кудай шүгүр, мындай атым чыккан эле адвокат, мени көп эле тааныйт болуш керек адвокаттык кесибимди. Бирок мен как профессионал, как юрист, как профессионал адвокат 20 жылдан ашык ошо юридикалык адвокатский иш менен алек болуп аткандан кийин мен буякта уже мындайча айтканда магистратурасын эмес, академия навын бүттүм, юридический академия навын бүттүм. Мен ошондо постоянно могу жерде какшанып эле олтуруп эле айтып атпаймынбы? Кемпир-Абадтын иши боюнча, Кемпир-Абадтын иш жагдайларында бир да кылмыш курамы жок. Кылмыш курамы жок. Ошону деле мен айтканым ошол болуп атат да. Кыргыз
негизи өзү мындай экен да, көрө албастык деген көп нерсе бар да. Мындайча айтканда, мен азыр президент болобу, кимиси болобу, мен аларды күнөөлөй албайм. Юрист катары мен күнөөлөй албайм. Анткени любой нерсени бирөөнү күнөөлөштөн оор да, аарыраак болуш керек. Приговор чыкмайынча, презумпция невиновности деген бар да. Бирок мындайча айтканда, могу жан жөкөрлөр, жандагылар булар өзүлөрүнүн кызыкчылыгын карап, ошолор мындай туура эмес информациялар жеткизип эле, тинтип эле баш айлантып салып атканы бул далил көрүнүп атат. Мен аны булачат деп айтып аткан жок. Далилдер көрүнүп атат, далилдеп көрүп атабыз. Мына Октябрь райондук сот боюнча тим эле мен баяндам берем айтып атам. Аякта Садыр Нуркожоевдун жанында жүргөн киши далил чыгып атат. Мына азыр могу жерде ГСУда 2 иш каралып атат. 2 ишим каралып атат. Бул беспредельно, мыйзамсыз, жөн эле эптеп эле камаш керек, эптеп эле кириш керек. Бирок жакшы бир политический алды узник болуп чыкты. Бул Текебаевдин Өмүрөк Черкесович. Ошондо мен келип атканда ошону Өмүрөк Черкесович айткан. Канат эч качан ошондо орусчасын айтканда террором власть не сохранишь депчи. Муну андан алып салса, бүгүнкү күнү кандай жаманбы, жакшыбы, Садыр Нуркожоевич бул бизде выбор менен конституция негизинде бул президент болду. Туурабы, туура эмес болсо андай жок. Сөздөрүңүзгө мен азыр эфирде кошула албайм. Азыр өйдө төмөн сөздөр менден да чыгып кетет. Мен азыр айтып кетем, сен азыр түшүнөсүң. Сен азыр түшүнөсүң. Жок, мен бул сөзүңүзгө кошулбайм. Жок, сен угуп турсаң азыр до конца, мен угуп турсаң, ошон үчүн мен могу жанында жүргөн момундай эмелерде ушундай абирлерди атайын ушу жасагыла, көрсөткүлө, жаман көрсөткүлө деп туруп, атайын жандагылар ошолор жасап атат деп аткан. Кошулбайм мунуңуз. Анын эми ар бир адамдын өзүнүн мен учурдан пайдаланып жанагы ошол башкы тергөөчү жана Жапеков аты ким эле? Уланга кайрылып коеюн дедим да. Бул ошол октябрь айынан бери кемпир абадчыларга болгон күч аракетин жумшап, эптеп бир нерсе таба албай кыйналып атат да. Кара санатайлык кылып, жашоо бумеранг да бир жолу айтып коеюн. Жана мага СИЗОдон телефон салып берип өздөрү камагандар, бүгүн өздөрү сотто сүрөлүп жүрөт. Жапековго мен да айтып коеюн, Кудайдан корк, биринчи кезекте Кудайдан корк, анан мыйзам чегинде иш алып бар. Эртеңки күнү бул өзүңө эле зыяны тийсе жакшы, бул сен бала чакаң тегерек четиңе да тийип калышы мүмкүн. Анткени бүгүн кемпир абадта жаткандардын балдары сыздап, ата энеси ыйлап, канча кыйналгандар бар, квартплатын төлөй албагандар, ооруп аткандар, чүрпөлөр 1 жаш, 2 жаш, 3 жаш, 5 жаш балдар ата энесин, атасын мына уже ап-папак жерден жарым жылдан бери көрө элек. Эч себепсиз бирөөнүн бир буудайдай бүдүр бир нерсесине зыян келтирсе дагы макул эле. Биздин сүйлөшкөнүбүздү кескилеп алып, дагы эч нерсе тапкан жоксуң. Аны чаптасаң дагы окшошпой калды. Анда дагы кылмыш иши жок болду, Жапеков. Ошон үчүн эсиң барда этегиңди жап, болбосо бир жериң тетик далың кулаңа чейин айрылып калат. Убак сааты келбей койбойт, ал келет сөзсүз түрдө. Ошон үчүн значит Тилек могу жерден азыр эметпейли, биз тияка сыноо өтпөй эле коелу, начерта. Касаемый да, мен мисалы үчүн президент боюнча айтканыңызга макул эмесмин, унчуккан жокмун, өзүмдүн оюмду айткан жокмун, сизге зыяны тийип калбасын деп атам. Ал эми Жапеков болсо, ал иште мен дагы фигурантмын, ошон үчүн ага мен айтканга толук укугум бар да. Ато эртең күнү Тилек экөө чыгып алып туруп эметти деп туруп, кайра мени ит кылып жүрбөсүң, эртең мени да алып барып тияка тыгып салып жүрөсүң, анысы тем эле эми до конца деп айтпай эле коеюн, недоброжелательдер, фейк тролльдер тим эле мени камалсын деп, азыр баарын эмелерин карасаң бүт баары эле фейк, бүт баары эле тролльдер да. Ошон үчүн болжан. Ладно тогда, Тилек. Ийгилик барыңарга. Рахмат, сен де өзүңдүн оюңду айтып кеттиң могу телефон боюнча негизи. Бирок негизи действительно осужденныйлердин, алардын дагы алар кыргыздын жарандары болгон, аларга деле көңүл бурулуп, ошол урдалбай ошол акча урдалбаса деле жакшы условия түзүп койсо болот да, туурабы? Мына, например, камераларда жакшы матрас кылып койсо болот деле. Алар деле биздин эле граждандарыбыз да.
аларга ошо жакшы төшөктөрдү эметип койсо, айнек пайнектер жасап койсо. Например, мен бир жолу кимди атайга айтсам, атай монтип үшөнүп калчылдап калды. Эмне болду? Эме СИЗОго алып бияка ГСУга алып келди да. Эмне болду десем, айнектер сынып дейт. Анан эмне жасап бербейт десем, жасабайт дейт. Өзүбүздүн акчабызга жасап атабыз дейт да. Эми ошондой жерлерин, например, бүгүн УКМКнын төрагасы Камчы Кыдыршаевич болобу, же надзорный органдын мыйзамды карай турган, ошол жердин баарын надзор кыла турган генеральный прокурорлор, ошолор да мындай кичине карап, ошо осужденныйлердин дагы ошолордун дагы кичине таламын талашып койсо болмок. Алар деле биздин кыргыздын жарандары. Аларсыз дагы туура эмес болуп калат, туурабы? Ошон үчүн тилек, давай эми аманчылык сага, баары жакшылык. Анан эртеңки күнү для эмеге айтып коеюн, эртеңки күнү мага эмне үчүн сен айткан жоксуң, тигинткен жоксуң, тигиндей мындай деп туруп мага эртеңки күнү мага күнөө койбосун да. Анткени экөөбүз эфирде отурабыз да, эртеңки күнү мени да камап салбасын деп туруп. Тилек, мыйзамга баш ий, кел. Ошонтип айтып коеюн да. Ошондой болсун да. Эртеңки күнү анан сен да ошентип подстрекательство деп жок, мыйзамга баш ийели баарыбыз тең, Хорошо? Так, могу жерде Ырысбек Карабаев айтат, кана 180 градуска бурган экенсиң, эң көп бакырып бийликти сындаган сен эмес белең дейт. Давай, чыгып кет. Мен ошол Ырысбек Карабаевди айтып коет элем, мен 180 градус бурулган жокмун. Мен бийликти сындаган сындап эле келатам. Туура эмес жолго барса, туура эмес деп эле айтып келатам. Эң көп бакырып бийликти сындаган сен эмес белең, ойгонсоң түшүн бекен деп. Сен мындай эмне деп жазып атканыңарды өзүңөр түшүнүп жүрсөңөр, кичине мындай келип жазбай, мындай кичине ойлонуп туруп жазсаңар, биякта эмне жөнүндө болуп атканын. Ошондуктан мына урматтуу достор, мына азыр бүгүнкү күнү ушундай бир Атайдын Facebook баракчасынан ошонун баарын көрүп алып, өтө эле жаман болуп атат. Ошонун баарын эметсе болот эле. Могу жерде дагы эле фейктер кире калганбы, жегенбиз 190 эле бурдум деңизди. Деңиз 190 деп бурдубай эле коеюн. Мен бурган эмесмин, мен башынан эле өзүмдүн принцибим бар. Мен оппозициясына да кошулбойм, позициясына да кошулбойм. Мен мыйзамдуу жолдун карайм. Мен мыйзамдын верховенство права болуш керек. Если бийлик туура эмес иштерди кылып атса, мен оюмча, мен анткени жөндөн чыгара бербейм. Эксперттерди кошом, тияк-бияктардан, алардан сурайм. Мыйзамсыз иш болуп атса, мен аны ачыгын айтам. Мыйзамдуу туура иш болуп атса, мен туура деп айтам. Мен тиягына да кошулбойм, биягына да кошулбойм. Бул мен өзүмдүн принцибим. Мен ситингден мага жабышпайт. Мен ситингке деген эмем жок. Менде верховенство права. Конституционный срок барбы? Конституционный срок бүтүш керек. Ошон үчүн ошондой. Так что мени мындай интригага байлабагыла, интригага байлай албайсыңар. Вот туура эмес жерлерин айтып атам. Ачык эле эфирден айтып атам. Мына ачыгын эле дагы бир жолу айтып келейин. Октябрь райондук соттун, Октябрь райондук робудусунда аутист баласы кызы менен тем эле 12-жылы болгон ишти жокко чыгарып туруп, мына камаганын аракетин кылып атат. 12-жылы болгон окуяны 2016-жылы прекращенный ишти кайра козгоп атат. Бул 260 уголовный кодекстин уголовно-процессуальный кодекстин 260 статьянын 2-бөлүгүнө туп-туура келген нерсени ошону бузуп атат. Бул туура эмес нерселер көп болуп атат. Андан тышкары мына ГСУда 2 иш, бул жөн эле просто беспредел менен козголгон иштер. Просто азыр фигуранттар дече стоп беспределине чыкты, бирөөсү аз жакын арада экинчиси чыгат. Бул өтө туура эмес нерселер жасалып атат. Урматтуу генеральный прокурор, сиз Курманкул Токторалиевич, сиз деген мыйзамды так аткарылышын сиз көзөмөлдөйсүз. Сиз ошондой иштер, мына сизге деген заявление кайрылдым сизге. Ошол жерде мына Сардор деген жигит боюнча кайрылдым силерге. Мына Венера деген Октябрьский робудда болгон иш боюнча кайрылдым сизге. Бүгүнкү күнгө чейин не то что ответ
азыр Октябрьскийден наоборот келип атат. Октябрьскийдин прокурору вообще эле бул эмне болуп калганын билбейм, тим эле өзүнүн мындай Октябрьский районунун кудайы сезип калган го, бул далай кудай болуп калган. Мен законмун дегендер далайын көргөнбүз, ал күндөрдө өтөт. Мына ГСУда дагы бир иш болуп атат. Кайдагы бир Турциядан келген бир түрк келип алып туруп кайра наоборот биздин Кыргызстандан акчанысын алып алыптыр, еще камап салганы. Бул дагы абдан туура эмес нерселер болуп атат. Ошон үчүн урматтуу достор, мен ойлойм ушу силердин баарыңар ушу туура жолго түшсөңөр жакшы болот эле. Курманкул Токторалиевич, сиз дагы ушунун баарын көзөмөлгө алып койсоңуз абдан жакшы нерсе болот эле. Баарыңарга ушуну менен эфирди токтотоюн. Ушул эфирди токтотоюн. Максат, иним, кандайсың, жакшысыңбы? Так. На могу жерде дагы разрешите направить запрос. Адылбек Эсенбеков дейт. Ну, давайте Адылбек Эсенбековду угуп көрөлүчү. Ал киши да суранып жүрөттүр. Адылбек, мына сизге жибератпаймынбы? Гость отклонил дейт. Мына өтө актанмаңыз. Мен эч актанып аткан жерим жок. Мен негизи өзүм оюмду айтып кеттим. Андай айтып кетпесе болбойт. Максат Исмаилов дейт. Давайте силер менен не может присоединиться дейт. Өзүңөр жиберип атасыңар, бирок өзүңөр жок экенсиңер. Давайте мына могу жерде дагы Заид Султанов деп келиптир. Ошол да жибериптир, гана көрөлү. Мына бул да киши жок. Өзүлөр киргизип атат. Мына Заид Султанов дейт. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana qandaysiň? Yaxshymysyň? Kudayma şükür, bari Kudayma şükür. Bari Allah. İşiňe iyigilik. Rahmat. İşiňe iyigilik. Rahmat. Emi munal hazırkı biýlikden emelerden biýliklerden zakondu buzup, lodunu buzgandardy büt bарын çagıldyryp aytyp atasyň. Молодец. Ушунча нерсени эме кылып атасың. Men ушуга ушунчалыk эме кылып жатам. Ушундай эле көрүнүштөр мен өзүм Баткенден болом. Менин жерим бар эле. Сайзын убагында алган. Мен өзүм шартыма жараша 2000-жылы Баткен суу калаңдан кийин чыгып кеткен элем, өзүм дарыланганы. Келсем менин жериме үй салып коюптурлар. Тажикстандын жараныга уюшкан топ кылмыштуу топтор организовать этип ошого жерди берип коюптурлар. Ошонун аркасынан мен арыздандым. Geçiriz. Hazır geçiriz. Men sizde kişine emetip koyun. Geçiriz. Hazır bul deyen, sizdeki deyen hazır bu işin jagdaylarını aytıp berip atasыз da, işin jagdaylarını. Men hazır могу жерде эфирмен пайдаланып, Курманкул Токторалиевич, мен билем, siz көрүп атасыз мени, Курманкул Токторалиевич. Siz meni көрүп атасыз эфирде. Мына могу жерде мага эфирге Заитов деген киши кирип, өзүнүн Султан Заитов деген киши кирип, ушу абдан өзүнүн көйгөйүн айтып атат. Ошол киши адресин баарын алып туруп силерге кайрылсын, туруп ошонго жардам берип коюңуздар. Анткени действительно бул киши менен мен көптөн бери бири-бири менен жазышып атам, мен угуп атам ошол кишинин эмесин. Бирок ошону деген жардам берип коюңузду суранам сизден. Курманкул Токторалиевич, ошону өзүңүздөр областтын прокуроруна болобу, район прокуроруна болобу, баарына айтып коюңуз, сураныч сизден, команда берип койсоңуз, ушул кишини карап көрсө, ошолордун үй маселесин чечип берсе жакшы болот эле. Бир сураныч. Туура кылдыңыз, бирок буларга мен арызданганмын. Булардын бүт баарына арыз жазганмын. Бул кишинин колуна келген, Баткендин эли менен жолугушам дегенде да ушул киши мен өзүмдүн фамилиямды айтпастан туруп ушундай деп айтканында мен сиздин арызыңыз менде экөө турат, мен чечем деп сентябрда айткан бул киши. Мен мурда ошоктон айтсам, биз дагы бир аракет кылып коелу. Мен деле ал арызды чече албайм да. Мен деле жол тура. Туура, бирок мыйзам бузуулар болуп аткандыгын
Мен ошону айтып атам. болуп атканы бул поголовно болуп атат. Поголовно. Кайсы жерде жалгыз эле баткенде эмес, бир кызык нерсе болуп атат. Ошон үчүн азыр мына эмеден айтпай эле коелу ушуну, уруксат этсеңиз, Ушуну менен мен да эфирди бүтүрөйүн. Мына сиздин просьбаңыз менен мына Курманкул Токтор Ильичке да кайрылып атам. Дагы бир жолу кайрылып кетип атам. Өзүңүз Баткенге барып турсуз, ушул кишини угуп турсуз. Жардам берип коюңузду суранам сизден дагы. Мына могу жерде азыр 100 киши Мен эфирде кече турат. президентке кайрылдым. Кечиресиз. Президентке кайрылдым мен. Кечиресиз. Мен президентке кайрылдым. Элим, журтум уксун, ушундай иш болуп атат. Просто булар закон чегинде Конституционный палатанын 2014-жылдагы чыккан чечиминин 22-эр 1-2 пункттарын одоно бузуп булар. Ошону кылып аткан булардын эмелери, мына кол астындагы бияка жөнөткөн. Кайра эле ошол Исмановдун эмесиге айтсам, кайра эле ошол Исмановдун өзүнө буйруп атат. Мен ишим болгондон бүгүнкү күнгө чейин Исмановдун колунда турат. Аны актап атышат. Жок, андай болгон жок деп. Кылмышты срок давность деп, кылмыштын өзүнүн эмелери бар, сиздер жакшы билесиздер. Кылмыш срок давность болгон мезгилде дагы кылмыш иши ачыкталып, аныкталып, күнөөкөрдүн мойнуна күнөөсүн коюп, жабырлануучунун бүт бар зыян келтирген зыяндардын ордуна койгондон кийин анан анын кыскартуу чарасы көрүлөт. Туурабы? Ошондой жазылган закондо? Хорошо. Туура айтып атасыз. Ошондой нерселерди бузуп бүгүнкү күндө сотко чейин бузуп ататтар булар менин укугумду. Мен эми адвокатмын да. Мен деле сиздей эле жөн эле жаранмын. Мен мындай туура. Мен деле эл журтум уктум деп атам. Ушуну рахмат, сиз да уктуңуз. Мына сизди атайын коштум, баян төмөр жазып атасыз мага. Мен аны окуп атам. Ошо жазып окуганды көрүп атам. Мүмкүн болсо телефон менен байланышып кичине сизден дагы кичине акыл алып, мындай насаат алып дегендей сиздер сүйлөшсөм деген. Мен азыр могу жерде кичине бир канча-мынча бошоюн, ошондо бир дагы кабарлашалы сиз менен. Жакшы алыңыздар. Рахмат. Болуптур, саламат бол. Давайте. Болуптур. Давайте. Өчүрүп койсоңуз сиз. Азыр. Так. Ушуну менен ушундай жагдайлар болуп атат. Курманкул Токтор Ильич, сиз дагы ошонго бир көңүл буруп койсоңуз жакшы болот эле. Ушунун негизинде эфирибизди токтотолу. Мына бүгүн абдан оор күн болду. Мен аркамандагы жазуучулар жүрөт. Мен аркамандагы ар кандай нерселердин баары чогулуп атыптыр. Мен жөнүндө да ошо эми ачыгын эле айтып коеюн, мен жөнүндө прослушка боюнча дагы токтомун көрүп калдым. Көргөн жокмун десем болот. Угуп калдым. Мен боюнча да өтө көп информациялар жыйналып атыптыр. Бүгүн ошонго мажбур болуп атам киргенге. Анткени уже мындайча айтканда артыман уже мен эмне кылып атам? Мен митинг деп чакырбасам, айтпасам, эмне эле менин артыман ушундай элдерди коюп эле, мен аңдытып эле, телефондорун прослушка кылып эле, запись-папистердин баарын окутуп эле, эмне эле болуп атасыңар, мен өзүм түшүнбөйм. Мага бир тыйкы-пыйкылардын баарын издеп атасыңар. Зачем? Эмне кереги бар ал силергечи? Эмне кереги бар? Мен мыйзамды сыйлаган адаммын. Мыйзамдуу мамлекетте жашагым келет. Ошо баарыбызды мыйзамды сактайлы деген эле оюм. Ошондуктан баарыңарга чоң рахмат, жакшы алыңыздар. Баарыңар ушу эфирде менен олтуруп маектешкениңерге, өзүңөрдүн комментарийлериңерди жазгандарыңарга чоң рахмат. Аман болгула. Кыргызстан алга. Только алга.